Президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор президенттин расмий сайтына илинди. Жаңы мыйзам долбоорунда Жогорку Кеңештеги депутаттардын саны 90 деп көрсөтүлгөн. Анда 55 депутат бирдиктүү шайлоо округу боюнча партиялык тизме менен шайланып келет. Ал эми 33 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча шайланат. Ушундай эле мажоритардык система боюнча талапкерлерди сунуштоо укугу саясий партияларга да берилет. Мындан сырткары добуш берүүгө укугу бар жаран Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп, эл өкүлү болуп шайлана алат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан келген депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо 2 ай аралыгында өткөрүлөт. Ошол эле учурда парламенттин мөөнөтү аяктаганга чейин 1 жылдан аз убакыт калганда мандатын тапшырса кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Говори ТВ агенттигине шайлоолорду өзгөрткөн жаңы мыйзамда артыкчылыктар менен катар кемчиликтер бар экенин айткан. Эми азыр президенттин администрация коомдук талкууга мыйзам долбоорду чыгарды. Ошол негизинде сиз айткандай 55 мандат бул партияларга берип атат, 35 болсо бул бир мандаттуу чыккан депутаттарга берип атышат да. Ошол эле кезде бул мыйзам долбоору өтө мындай жакшы пайдалуу нормалар бар. Мисалы ошол эле домкомдор, квартальный алар шайлоо мындай үгүт иштерди шайлоо учурунда кыла албайт. Шайлоо компаниясына кире албайт расмий түрүндө. Экинчиден болсо, мисалы саясатта болгон чиновник ал депутат болгон десе, ал биринчиден жумуштан кетиш керек, анан талапкер боло алат да. Булар жакшы нормалар. Бирок ошол эле кезде бир топ нормаларды киргизиш керек дагы. Мисалы ошол эле партияларга блокторду кириш керек. 2, 3, 4 партия сүйлөшсө, бир блокко биригип, алар чыксын деп ушундай норма көрсөтүш керек. Себеби азыр 55 партия ала алат да, 55 мандат. Бирок ошол эле кезде чектөө жок. Мурун мисалы конституция боюнча 120 мандат болсо, анын ичинде партия эң чоң алганы бул 65 мандат болчу. Азыр андай чектөөлөр жок. Ошондуктан мындай коркунуч бар да, бир партия келип алып, бүт 55 мандатты ала алат деп ушундай коркунуч бар. Ошондуктан ушундай блокторду түзгөнгө уруксатты бериш керек. Экинчиден болсо, мына азыр партияларга дагы укукту берип атышат. Алар дагы бир мандаттуу депутаттарды сунуштаганга талапкерлерди көрсөткөнгө. Бул туура эмес. Партия өзү тизмени түзөт. Мындай пропорционалдык система менен чыга берет. Еще экинчиден ал бир мандаттуу округка кирише алат. Бул туура эмес. Андай кылбаш керек. Менимче аны таптакыр ошол жерде тийип салыш керек. Белгилей кетсек, мурдагы конституцияга ылайык Жогорку Кеңештин депутаттары саясий партиялар аркылуу шайланып келген 120 депутаттан турчу.